19 bölüm. İsa бул сөздөрдү айтып бүткөндөн кийин Галилеядан чыгып Иордан дарыясынын наркы өзүнө, Жүйүт аймагына келди. Аны көп эл ээрчип алды. Иса ал жерде оорлууларды айыктырды. Исанын жанына фарисейлер келишти да аны сынап, эркек ар кандай себептен улам аялы менен ажырашса болобу деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: Жаратуучу эң башында эле адамдарды эркек аял кылып жаратканын окуган жок белеңер. Ошондуктан адам ата-энесин таштап аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын. Алар Исага анда эмне үчүн Муса талак кат берип, аялын кетирсе боло тургандыгы жөнүндө айтты эле дешти. Иса аларга: Таш боор болгонуңардан улам Муса аялыңарды кетирүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай эмес болчу. Бирок мен силерге айтып коеюн. Ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот деди. Шакирттери Исага: эгерде эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон жакшы дешти. Иса болсо аларга мындай деди: Бул сөздү ар бир эле адам кабыл ала албайт. Кимге берилсе, ошол гана кабыл ала алат. Анткени туубаса бычмалдар бар. Адамдар тарабынан бычмал болгондор да бар. Асман падышачылыгы үчүн өздөрүн бычмал кылгандар да бар. Кабыл ала алган адам кабыл алсын. Колун коюп сыйынсын деп кээ бирөөлөрү Исанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты. Иса аларга: Балдарды кое бергиле. Алардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени асман падышачылыгы ушундайлардыкы деди. Балдардын үстүнө колун коюп сыйынгандан кийин Иса ал жерден кетти. Бир жигит келип Исадан: Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн кандай жакшы иш кылуум керек деп сурады. Иса ага: Мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Түбөлүк өмүргө ээ болууну кааласаң, анын осуяттарын аткар деди. Кайсы осуяттарды деди ал. Исага мындай деди: Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Ошондо жигит ага: Мунун баарын мен жаш күнүмдөн бери сактап келем. Мага дагы эмне жетишпейт деди. Иса ага: Эгерде жеткилең болууну кааласаң, бар да, дүнүйөңдүн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип менин артымдан ээрчи деди. Бул сөздү укканда жигит капаланып кетип калды. Анткени анын дүнүйөсү көп эле. Иса шакирттерине мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн, бай адамдын асман падышачылыгына кириши кыйын. Дагы айтарым, бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда, ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Муну укканда шакирттер аябай таң калышып: Анда ким куткарылат дешти. Иса болсо аларды карап: Адамдар муну кыла алышпайт. Ал эми Кудай баардыгын кыла алат деди. Ошондо Петр мындай деди: Мына, биз баарын таштап, сени ээрчип жүрөбүз. Бул үчүн эмне алабыз? Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге чындыкты айтып коеюн. Жаңы жашоодо адам уулу өзүнүн улуу тактысына отурганда, мени ээрчип жүргөн силер да 12 тактыга отуруп, Исраилдин 12 уруусуна бийлик жүргүзөсүңөр. Менин ысымым үчүн үй жайын, ага-инилерин же эже карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же өз жерин таштаган адам 100 эсе алат жана түбөлүк өмүрдү мурастайт. Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот.